Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөрүм. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов. Анан негизи эле көптөн бери видео чыкпай калдым да, сабак бербей калдым. Көрсө менин дагы өзүмдүн көрөрмандарым бар экен да. Анан Чыңгыз агай такыр эле чыкпай калдыңыз. Биз сизди аябай күтүп, качан ушу жаңы видео чыгат, кандай бир акыл насааттарын берет деп үй бүлөбүз менен көрөбүз дейт да. Анан кыска болсо дагы тез-тезден чыгып турсаңыз, ошо кыска болсо дагы бир билимиңизден бөлүшүп турсаңыз аябай жакшы болот эле дегенден мен кой бир эпте убакыт таап өзүмдүн көрөрмандарым үчүн бир акыл насааттарды айтып турушум керек экен дедим да. Негизи эле мен таанышып өтөйүн, балким мени билбегендер да бар. Мен азыр 8 китептин автору болом. 8 китеп кыргыз тилинде, 8 китеп орус китебинде, орус тилинде, бүт Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө сатылат. Ошондой эле Раритет деген китеп дүкөндөрүндө дагы бар. Негизи эле мен 2009 жылы ушу Кыргызстанда эң биринчи болуп ораторский искусствону негиздеп баштап сабак өтүп баштагам да. Андан кийин ошо кыргыз тилинде чечендик өнөр деп бул жаатында 5-6 жыл тажрыйбалуу адис болгондон кийин китеп жазгам. Сөз чебери кыргыз тилинде, мастер слова орус тилинде. Мына ушул методиканын китептин аркасынан көптөгөн чечендик өнөр берген мекеме, жеке окуу жайлары көбөйүп кетти да. Анан бардыгын эле бул эл үчүн деп эч кандай бир авторский права начисление алган жокмун да. Мейли элдерге жардам берет экен. Бул жер өтө шумный деле болуп атат, бирок анысына карабай сабак өтө берели. Анткени бир жерден токтой калып эле азыр сабак бербесем качан берем, кайра эле унутуп калам. Анткени мен бериш керек эле, сабак өтүш керек эле деп коюп эстен чыгып кетет да. Анткени бирөө чалып калат, бирөө менен жолугуп каласың, тиги жумушту кылыш керек, муну кылыш керек деп эле кайра эле ошол тиричиликке батып кетесиң да, бат эле. Вот ошол негизи эле бул чечендик өнөрдү мен кантип сабак өтүп калдым. Көп адамдарды ушул Славянский университетинде окуп жүргөндө студенттер аябай көрүп атам да, таланттуу, билими аябай жакшы, анан көп нерсени айтат, бирок айткысы келет, бирок уялат да, тартынат. Азыр бирдеме деп сүйлөп койсом уят болуп калам, тигилер шылдыңдайт, мынтет тигинтет. Ошентип анан кой, мен бул студенттерге бир нерсени үйрөтөйүн, булардын аркасынан мен дагы бир нерсеге үйрөнүп алам деп, анан аларды чогултуп алып үйрөтүп баштагам да. Ошентип 2 жыл акысыз 2009 жылдан 2011 жылга чейин ораторский искусстводан сабактарды өтүп келдим. Анын аркасынан уже депутаттарга чейин сабак бере баштадым да. Жакын арада ошол центр аттестациядан бир эже чиновник келип алып, мага ушундай заданияларды берди дейт. Анан 2009-2010 жылы мен берген заданияларды көрсө ошол центр аттестации специалистов ошо жака да колдонуп атышыптыр да, көрсө. Негизи эле бул эгерде элдерди ойготсо, кандайдыр бир жөндөм берсе, аларды ачса, иши кылып жакшы бир керектүү жерге иштеп атса, мен кубанычтамын да. Азыркы учурда мен сабактарды аз берип атам, в основном бизнес менен да. Өзүңүздөр билгендей 2012 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенем. Эң биринчи жеке ишкерлигим бул жарнама агенттиги болчу да. Анда өзүңүздөр билесиздер, наружная реклама деп койчу. Ошол чоң билборддор, баннерлер, реклама на транспорте, мына ушундай бизнес кылчубуз. Анан ошол убакыттан баштап азыркы убакытка чейин өтө көп нишаларды көрдүм. 15тен ашык ар кандай нишаларды көрүп отуруп, анан акыркы 3 жылдан баштап ушул турак жай маселеси менен иштеп атабыз. Азыркы учурда Инстаграмга кирсеңиздер, турак жай партнер деген биздин компания. Биз элдерге, эгерде алардын участкасы болсо, рассрочкага үй салып беребиз да. То есть алар болгон 50%-ын төлөйт. Биз өзүбүз архитектурный проект чийип, уруксаат кагаздарын алып, анан стройматериалды алып барып келип, үй куруп беребиз да, ошо чертежга ылайыктуучу.
Анан кардар болгон 50%-ын төлөйт, калган акчаны эч кандай ортомчусуз, эч кандай пайызсыз 20 айга бөлүп төлөйт. Эми бул видеодо мен эмнени айтайын, көп эле адамдар мындай акчалуу болгусу келет экен дагы, анан бизнес кылсам дей берет да. Анан мисалы үчүн бизнестин 2-3 эң чоң бир талабы болот да. Мисалы үчүн кээ бир адамдарда акча болот, анан мен бизнес кылсам деп ойлойт да. Ал акчаны мисалы үчүн үйүн саткан болот. 2-3 үйү болот, анан бир үйүн сатып, мисалы үчүн 50 миң, 60 миң доллар пайда болуп калды да. Бул өтө жакшы, бизнес кылгысы келип атат. Бирок бизнестин эң биринчи талабы бул тажрыйба да. Анткени эгерде бизнестен тажрыйбаң болбосо, хоть 100 миң доллар болобу, 200 миң доллар болобу, ал акчаны спокойно эле жок кыласың да. Эч кандай пайда көрбөйсүң, просто бир жака эле жок болуп, өзүң түшүнбөй каласың. Жок болот, все, акчаң кайра келбейт да. Ошон үчүн бизнестин эң биринчи талабы бул тажрыйба да. Ошон үчүн тажрыйбаны кичинекей нерседен башташ керек да. Мисалы үчүн бир нерсени алып сата койдуң, элементарно тиги илгери биз мектепте окуп жүргөндө дарбузду же коонду алып, аны долькаларга бөлүп, анан долькалар менен сатсаң, мына бул уже жеке ишкерликтин бир түрү да. Анткени сен өзүң бир бүтүн бир нерсени алдың, аны бөлдүң, анан саттың, анан бирге бир пайда көрдүң да. Же болбосо, скажем, сен аябай жакшы бир жаздыктарды таптың, анткени мына Турцияга барып келдик, латексовый подушка болот экен, латекстен жасалат экен, ал өзгөчө бир резинада. Башыңды ошол подушкага койсоң, кадимкидей сенин башыңдын формасын алат дагы, өтө жакшы экен да. Мына ошол подушка мисалы үчүн 100 доллар турат экен. Ошол латексовый подушканы 10 штукту алып келдиң, анан бүт өзүнүн туугандарыңа, соседтериңе аябай мактап, мына ачык эле айтайын, 100 долларга алып келдим, мен эми 130 доллардан сатып атам, 30 доллар болсо дагы мага пайда келсин деп, ошол 10 подушканы тең сатып 30 доллардан пайда көрсөң, получается 300 доллар ты заработал да. То есть ошентип жеке ишкерликтен асастан тажрыйба болуш керек да. То есть бир нерсени кылып көрдүң, экинчисин кылып көрдүң, ошентип толтура нерселер жасап көрсөң, сенде уже тажрыйба болот. Ошол тажрыйбанын негизинде анан чоңураак акчаны салсаң, сен байып кетпесең да, хотя бы акчаны жоготпойсуң да. Мен көп эле адамдарды көрдүм да, бизнес кылыш керек эле, как будто там мёдом намазано да. То есть ойлойт да, акчам болсо эле бизнести баштасам эле, тим эле укмуш байып кетем деп ойлойт. На самом деле андай эмес да. Мен көп эле биздин мигрант мекендештерди деле көрдүм, байкуштар 5 жылда, 10 жылдап акча топтоп, 2-3 миллион сом чогултат, анан бизнес баштайт элем, элдер моуну кылып атат, мен деле ушуну кылам. Же шаурма ачат, же кафе ачат, же салон красоты ачат, же швейный цех ачат, и все. Көп болсо 2-3 айга анын бюджети жетет, анан түгөнөт, акчасы жабылат да. То есть бизнеске эң биринчи очередь тажрыйба керек да. Тажрыйба болсоң, сен спокойно бир мына моундай тренд болуп атат, моундай кылсак жакшы болот деп туруп, акчасы бар адамга кошула коюп, партнер кыла коюп, ошол теманы жазай коюп, акча кылсаң болот да. Албетте бул адал болуш керек. Анан экинчи талабы бул капитал да. Анткени капитал деген эмне? Бул акча каражат. Эгерде капиталың аз болсо, например, тажрыйбаң бар, бирок капиталың жок да, все равно бир чоң бизнес кыла албайсың да. Анткени мен деле көп бизнестерди кылып көрдүм. Мисалы үчүн магазин одежда ачтың да, анан көп болсо бир 30-40 миң доллар салдың. Бирок ал жетишсиз экен да, анткени элдер келет, моундай модель барбы деп сурайт, анан ушундай модель керек экен деп аны алып келдиң. Анан экинчиси келди, мага моундайлар керек болуп, башка нерсе спрос боло баштады да. Ал товарды да алып келип коюшуң керек да. Элде сураган нерсенин баарын кое берсең, кадимкидей өзүңө жакшы болот да. Сенде уже акча түгөнүп калат да. Карасаң эле аренда келип калат, аны да төлөш керек. Карасаң айлыктар келип калат, аны төлөш керек.
сен же модельный рядты көбөйтүп товар аласыңбы же тигил расходторду жабасыңбы. Демек 30-40 миң доллар уже жетишсиз болуп калат да. Ошондуктан сен тажрыйбаң бар, бирок акчаң аз болсо, тоже бизнес кылыш кыйын. Мисалы үчүн мен 30 миң доллар, 40 миң доллары бар бизнес жасап жүргөн адамдарды көп эле көрдүм да. Мына бир киоска, магазин же салон красотаны иштетип атат. 15 жыл өттү, 15 жыл дагы эле ошону тегерек четинен айланып жүрөт да. То есть мындай по кругу ходит и никакого результата. Мисалы үчүн чоң деле бир байып кетпейт, балким банкрот болушу мүмкүн, дагы бирөөлөрдөн карыз алып аны поддерживать этет. То есть ал мындай араң жан болуп жүргөн бир нерсени ушул өлүп калбаса экен деп аны поддерживать этип атат да. То есть түшүндүңөр да. Ошол 30-40 миң доллардын айланасында болгон бизнес ал ошону эле тегерене берет экен да. То есть аны масштабка чыгарсаң болбойт, аны көбөйтсөң болбойт. Иши кылып ушундай нерселер да, анткени акча аз. Анан системасын да кое албайт. Иши кылып ошондой бизнестерди айтайын, это салон красоты, продуктовый магазиндер, кофейнялар кичинекей. То есть опять-таки кичинекей кофейня да, если сетке сенин технологияң, бизнес-модель, поставщик, бюджет, система бүт даяр болса, конечно, сен сеть кылып ачып, анда заработаешь, например, Куликовский же, Капито же, Жираф кылып сеть кылып, хотя бы бир 10 жакын точка, анда күйбөй иштей бересиң. А эгерде бир эле точканы сен кофейня кылып ушундан байып кетем десең, то скорее всего сен байып кетпей эле ошол точканы багасың да. Өмүр бою багып өтүп кетишиң мүмкүн. Ошон үчүн мындай ойлонуш керек да, мындай маржинальный, масштабируемый бизнес болуш керек. Ал нишаны табыш үчүн убакыт керек да. То есть бул үчүнчү талап. Үчүнчү талап бул убакыт. Канчалык сен ошол бизнеске өмүрүңдү арнап, узак мөөнөттө ийгиликке жетүүгө даярсың. Анткени эгер бизнестен сен бат эле байып кетем десең, тоже адашасың да. Анткени сен кыска мөөнөттүн ичинде байыбайсың. Кыска мөөнөттүн ичинде пайда көрүү бул уже соодагер да. Соодагердин темасы это вот трендти көрүп калды, мондай көйнөктөр мода болуп атат. Тетигил аябай арзан сатат экен. Ал жерден алып келе койду 10 миң штук. Бу жерден ар бирине 100 сомдон үстүнө кошту, сатты, пайда көрдү да. Бирок эч кандай гарантия жок, что экинчи партиясын ошентип саталарына эч кандай гарантия жок да. Анткени просто повезло, буга сатты, аябай жакшы акча көрдү, бирок экинчи партиясын алып келип сата албай калгандарды деле көп көрдүм да. Элементарно биз убагында оптом иштеп калдык да. То же самое, бүгүн аябай жыргап, на коне жыргап атасың, а эртең эле ал эч кимге кереги жок болуп калат да. Ошон үчүн сооданын да өзүнүн түйшүгү бар да. Демек бизнесте бул туруктуулук керек. То есть узак мөөнөттө бир нерсе менен алек болушуң керек да. Мисалы үчүн сен бүгүн офис ачтың, үй курабыз деп баштадың, анан 1 жылдан кийин жабылып калдың, жоксуң да. Албетте элдер экинчи жолу бир нерсе ачсаң уже ишенбей калат да. Демек ишенимге татыктуу адам болуп иштеш үчүн сен убакытты кадимкидей курмандыкка чалышың керек да. То есть мен жок дегенде бир болсо болбосо дагы бир 15-20 жыл бизнес менен алек болом. Балким өзүм ачка болом, балким турмушумда көп өйдүлдүй нерселер болот. Анткени көп бизнес менен, ишкерлик менен алектенгендердин үй бүлөсүндө мындай тынччылык жок да. Скорее всего, ошо холостой болуп баштасаң жакшы болуш керек деп ойлойм да. Вот, урматтуу нерселер, ушул 3 нерсени мен силерге түшүндүрүп бердим. Бул 3 талап, эгерде сен бизнес менен алек болом, бизнестен байып кетем, ийгилик жаратам десең, ушул 3 нерсеге жооп бере алышың керек. Биринчиден тажрыйбаң болуш керек, экинчиден капиталың болуш керек, үчүнчүдөн долгосрочный, узак мөөнөттө ийгилик жаратам деген ниетиң болуш керек да. Мен силерге дагы айтат элем, эгерде ошол
менде акча бар, бирок эмне кыларымды билбейм. Акчамды инфляция жеп кетпесин, хотя баста болсо пайда алып келсин деген адамдар бар да. $10,000 бар, $20,000 бар, $30,000 бар, $50,000 бар да. Мына эгерде ушундай инсандар болсо, сиздер оңой эле ар кайсы нерсеге сала бербегиле да. Там инвестиция, там 40% годовых пайда берет, 50% годовых пайда берет десе ишенбей эле койгула. Мен көп адамдарды ушундай акча жоготуудан сактап калдым да. Анткени действительный туруктуу инвестиция 25%-тын ортосунда болот да. Анткени сиз банкка депозитке ушул акчам сакталсын, үстүнө да пайда келтирдим десе, максимум бир 17% годовых депозит банк бере алат да. Ошол доллар менен сала албайсыз, доллар менен салсаңыз максимум пайданы 2% годовых берет, сом менен салсаңыз 17% годовых берет да. А эгерде сиз инвестиция кылам десеңиз, мына биз азыр рассрочкага үй салып атабыз, бизге деле инвестиция керек да. Анткени элдер болгон 50% акчасын берет да, биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акчаны кошуп, алардын үйүн куруп берип атабыз, анан кардар бизге 20 айга бөлүп төлөп атат да. Вот эгерде сиздерде ошол 20, 30, 40, 50 миң доллар болсо, аны хотя бы 25% годовых пайда берсе десеңиздер, анда вот бизге эле кайрылып, бизге эле тапшырып бергениңиздер туура болот. Кадимкидей официально бүт договор түзүлөт, печать басылат, анан биздин иштеп аткан адал бизнеске сиздер инвестиция кыласыздар да. А эгерде башка бирөө 30%, 40% берем десеңиз, кичине башыңызды иштетишиңиз керек да. Андан көрө ал кредитти банктан алса, банк где-то 25% менен кредит берет да. Андан көрө сизден 40% менен алгандан көрө лучше ошол банктан алып алып бизнес кылмак да. Ошон үчүн биз сиздерге кайрылабыз. Эгерде инвестиция кылам десеңиз, биз 25% годовых беребиз да. Мисалы үчүн 1 миллион суммага 250 миң сом пайда берилет да, бир жылга кошулат. Ошол 250 миң сом пайдаңызды кааласаңыз 12 айга бөлүп туруп ай сайын дивидендиңизди бере берсек болот. Мына бул сизге аябай жакшы стипендия болуп калат да. Мисалы үчүн элестетиңиз, сизде миллион бар, 1 миллион сом да, ал үйдө жөн эле жатат да. Аны сиз хотя бы инвестиция кылып иштетсеңиз, 250 миң сом пайда болуп атат да. Ошол 250 миң сомду 12 айга бөлсө, айына где-то 21 миң сом, 22 миң сомдун тегереги болуп атат да. Бул сизге как дополнительный доход түшүп турат да, 22 миң сом айына. Бул өтө жакшы да. Эгер 2 миллион салсаңыз, бул жерде уже 42 миң сом пайда түшүп атат да. То есть бул аябай жакшы. Ошондуктан урматтуу мекендештер, көрүүчүлөрүм, азыркы учурда менин бир 10 чактыдай инвесторум бар. Бардыгы уже 3-чү жыл менен иштешип атат да. Биринчи жыл аз сумма менен баштап, экинчи жылы көбөйтүп, 3-чү жылы да көбөйтүп, кадимкидей пайдасын көргөн сайын ошончолук бул өтө ишеничтүү экен, выгодный экен деп, анан ушул биз менен иштешип атат. Анда эмес, урматтуу мекендештер, эгерде ушул сизге берген видео сабагым пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуз, жакшы бир каалоо тилектериңизди жазып коюңуз, анан бөлүшүп коюңуздар да. Ошо сиздер канчалык колдогон сайын, ошончолук мен дагы сиздерге ушундай пайдалуу видеолорду көрсөтүп турам. Эгерде ошол кандайдыр бир суроолор болсо, ушул видеонун описаниясына WhatsApp номер жазып коем, ошол жака кайрылсаңыздар болот. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.